Испаниянын кечеги триумф болду же Франциянын провалы болду? Франциядагы кичине бир гол ката киргизет го деп. Мына Испания 51% гана топко көзөмөлдүк кылды. Мбаппе да болбой калса, Дембеле да болуп кетти, Дембеле да болбосо башка да болуп кетет. Өзүнүн полный потенциалын көрсөткөн жок да. Эң күчтүү Испания турат. Ямальга каршы ойнойт деген эми Люка Динди эмнеге чыгарды түшүнүксүз. Чечүүчү фактор эмне болду кечээ күнү? Дешам менин оюмча башка Испанияга даярданган болчу. Oyunu жүрбөй жатып алмаштырыш керек болчу Олисен эртерээк эле. Килиан Мбаппени четке коюш керек болчу, Дембелени алмаштырыш керек болчу. Дешам оюндан кийин калыстарга нааразы болгон. Ямаль Мбаппеге подкат берип токтоткондо сары айып кагыз көрсөтсө болмок. Ал только мына Мбаппеге ишенди, Дембелеге ишенди, Олисеге ишенди, башкаларга мүмкүнчүлүк берген жок. Кыйнап атып, муунтуп атып утуп койчу. Испанияга кайсы атаандааш ыңгайлуураак? Англия ыңгайлуураак болобу же Аргентина? Мессини же Альварести жагап койсо, Испания оңой эле утат да. Мына утулат болот. Оюнда чыгарып кетип атты Канча жол сатып алды дейт. Ассаламу алейкум достор, бул Спорт Хаб долбоору жана футбол ааламы берүүлөрү уланууда. Биз кайрадан эфирдебиз. Билесиздер, бул жакта биз дүйнө чемпионаты тууралуу маектерди куруудабыз. Биздин долбоорду колдогон Амана Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылыкты билдиребиз. Жана ошондой эле биздин жакын досторубуз бул Шоро компаниясынын легендасына дагы биз ыраазычылыгыбызды айтмакчыбыз. Жана алдыда бизде кызыктуу тема, кечээки күндүкү беттеш, биринчи жарым финал. Баарыбыз фаворит деп атаган Франция командасы кечээ күнү мынакей Испаниянын алдында калып калды. Испания финалда. Франция үчүнчү мынакей беттеште Испания менен чоң турнирлерде жеңилип атат. Ошону менен жана бизде бүгүн конокто ошол Испаниянын футболун жана Франциянын футболун аябай жакшы билген инсандар, ошолордун оюнун дагы бизге талдап айтып берет үчүн инсандар келди. Нурбек Асылбеков, бул ШТС командасынын группасынын солисти, жана ошондой эле Шохрух Гаипов, билесиздер, мурунку чагылышта аябай сизге жакты. Ушу жигит чакырбайсыңар дедик, чакырдык, мына келди. Жана Кубанч Мамединов, УТРК Спорт телеканалынын баяндамачысы. Биринчиден эми суроо, Франция кечээ күнү жеңилди, Испания утту. Негизи Франция жеңилди кечээ же Испания утту ойлойсуңарбы? Испаниянын кечээги триумф болду же Франциянын провалы болду? Кандай дейсиздер? Экөөсүнүн болду окшойт. Себеби оюн башталганда эле башталардан мурда эле сактык курамдар чыкканда, Дешамга деле, Делафонтага деле суроолор болчу, кээ бир. Биринчи болуп эмне үчүн Дешамга болгон суроо, Дезире Дуэни биринчи таймда чыгарган жок. Сактык курамда Делафонтага бир эле кечээ күнкү оюн үчүн эмес, бүт эле мундиал боюнча суроо, эмне үчүн Баена ойнап атат деген суроо болчу. Бирок оюн учурунда бул суроого мен жооп алдым деп ойлойм. Себеби Баена прессингде кандай ойнойт экенин көрсөттү. Баркаля болсо ойнай албай койду, анан Дуэ заменага түшүп ал деле оюндун темпине кире албай койду. Ошондуктан бул оюндун башында эле кандайдыр бир ушундай момент болду. Нурбек, сенин оюң боюнча чечүүчү фактор эмне болду кечээ күнү? Испаниянын жарым коргоосу менен коргоочу игрок оюнчулары жакшы ойноду деп ойлойм. Анткени дегенде ошол эле жана Педро Поронун голу көрбөдүкпү? Ошондой моменттерди, мисалы үчүн Франция деле көп мындай комбинациялар жасап өтүүгө бир мүмкүнчүлүк түздүргөн жок да Испаниянын коргоочулары жана жарым коргоочулары. Менимче Испаниянын дагы жакшы оюну бул жерде бир фактор болду. Анан Франциянын дагы бир кандайдыр бир моралдык жактанбы же ушундай эме жактан кичине жетишпей калды деп ойлойм да Франциягачы. Бирок негизинен мен ойлогом Франция дагы кичине бир гол ката киргизет го деп андай кыла алышкан жок. Демек Испаниянын коргоочулары жана жарым коргоочулары жакшы бир оюн көргөздү деп ойлойм. Испанияга мен өзүм көрмандык кылгам, бирок Франциянын мындай болуп утулушуна мындай Кыйналып утат деп ойлогом. Кыйналып утат деп утканды ойлогом да, мындай катуу бир оюн, катуу бир салгылашуу көргөзөт го деп. Бирок катуу салгылашуу болду чындыгында, бирок ошо жарым коргоосу менен коргоонун оюнчуларынын оюндары эмелери баягы берилип ойносу жакты да мага. Анан ойлогом, балким индивидуалдык бир Мбаппе же Алиса бирдеме кылып аны да кылдыртпай койду. Жакшы болду мен үчүн. Анткени мен Испанияга көрмандык кылгам.
Урматтуу достор, сиздерге кону менен маалымдайбыз. Биздин башкы өнөктөшүбүз болгон Аманат Сити курулуш компаниясы өздөрүнүн кардарлары үчүн масштабтуу акцияны жарыялайт. Эми батир сатып алуу менен бирге сиздер дүйнөдөгү эң абройлуу болгон спорттук иш-чаралардын бири Сингапурдагы Формула 1 жарышына жолдомону белек аласыздар. Эң башкысы, бул жакта эч кандай конкурс же лотерея жок. Жолдомо акциянын ар бир катышуучусуна кепилденген түрдө берилет. Аянты 70-тен 90 чарчы метрге чейинки батир сатып алсаңыздар, сиздерге бир жолдомо белек кылынат. Агерде сиз 90 метрден жогору батирди алсаңыздар, анда сиздерге 2 жолдомону белекке берет. Аманат Сити жаңы үй жана жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан жер. Негизи анда ойлойсузбу, кече күнкү беттештин алдында Дишам тактикасын биз түшүнүп атканбыз да. Анткени Испания өз негизи интенсивный прессинг ойнойт, топ тейлик кылат. Андан кийин кече күнкү беттеште ушу Дишамдын катасы эмне болуп калды ойлойсуң? Эми оюнчулардын төз айтсак болот да, оюнчулардын каталары болду деп. Бирок мынакей негизги структура боюнча булар туура эле ой менен жүрүштү, мынакей топту тартып алганга аракет кылып атышты. Балким булар экинчи номер менен эшкек болчу. Кандай ойлойсуң негизи? Негизи эле ошол бул жерде эме дагы чечип койду го деп ойлоп атам. Тренердин дагы көп деле эмеси жок да, баягы Испанияга каршы кандай тактиканы койду, кандай эмени койду. Мисалы үчүн Дуэн, ошол эле Дуэн эмнеге чыгарган жок. Балким ал Баркаляга ишенди. Балким башкача тактика менен чыккандыр. Анан ошону мен ойлоп атам, ошол Испания баягы владение менен эле кылдыртпай койду деп койгон тактикасын башынан эле Дишамдын. Дишам биринчи таймдын жарымысынан эле уже эмне кыларын билбегендей сыяктуу болуп эле ушундай бир баягы тренерлерди көргөзөт го. Ошондо кебетесинен баягы окулуп турду да, баягы эме билдирбей атканга аракет кылат, бирок баары бир көрүнүп калат экен да, баягы кандай кылсам, тигиндей кылсамбы деп. Анан экинчи таймда дагы жанагы кимди алды? Рабиону алды. Сары карта менен. Бул жерде эмне кыларын деле билбей калды го дейм. Ошол бир тактиканы коет, анан ал жүрбөй калса, анан план Б, план С, план Д'лар дагы чейин жүрбөй калды го деп ойлойм да. Ошон үчүн бир дагы гол кече күнү Франция жарата алган жок. Менин оюм боюнча Дишам башка Испанияга даярданган болчу. Кече күнкү Испаниянын оюнун көрсөк, ошол күнгө чейинки башка оюндага чейин Португалия менен ойноду, анан группалык тайпада оюндарда башка Испания болчу да, ойнойт болчу, бирок кече күнгүдөй доминация жок болгон болчу. Кээ бир матчтарда кыйналып, ушундай эле биринчи матч Кабо-Верде эле адашпасам 0-0 гол киргизе албай, андан кийинки матчтарда деле Португалия менен ойноо деле эң акыркы минуттарда гол киргизип кетип утуп кеткен болчу. Ушул оюндардан келип чыгып, Дишам менин оюмча башка Испанияга даярданган болчу. Де Фаунте болсо тактикалык жактан жана моралдык жактан Испанияны бир жаңы деңгээлге алып чыккандай болуп койду да. Анан Ямаль өзүнүн интервьюларында айткандай эле, полуфинал менен финалга алар өзгөчө башкача даярданган көрүнүп калды. Анан албетте бул биринчи ката Люка Динин катасы болуп калды, пенальти. Бул жакта ал көрбөй калган болушу мүмкүн, бирок ал дарбазанын эмесинин ичинде болчу, майдасынын ичинде. Ушуну билип деле кичине акырыныраак ойносо болмок да, бул короочунун катасы эле болуп калды. Анан менин оюмча экинчи бул бир чечип койгон момент, бул Уильям Салибанын травмасы болуп калды, жаракат алды. Албетте андан кийин эле Испания көп гол киргизген жок дем эмес, бирок Уильям Салиба биринчи орунда, бул албетте атакаларды баштап берүүчү коргоочу болуп эсептелинет. Ошондуктан анын ордуна мен ойлогом Канате түшөт деп, бирок анын ордуна башка атын деле унутуп калдым. Лакра түштү, күткөн эмесмин. Чынын айтканда бул футболчу түшөт экен. Ошол жактан эле. Анан Франция 2022 жылы Аргентина ойногондо деле биринчи таймда дерлик ушундай эле болуп калган болчу. Биринчи таймда Аргентина 2 гол киргизип кетип, бирок Дишам экинчи таймда оюндун ходун өзгөрткөн болчу. Бунда деле ушундай кылганга аракет кылып көрдү, бирок бул жылкы Испания, азыркы Испания андай кылууга дерлик жол бербей койду. Ошол эле Родринин кече күн көрсөткөн оюну дагы бир жолу ал алтын топту эмне үчүн алган экенин дагы бир жолу элдин баарына көрсөтүп койду. Анан мен Барселонанын көрманы катары ойлогон болчумун, эмне үчүн Педри стартовый курамдан түшүп калды деп, эмне үчүн Руис деп, бирок кече күн оюнда кайра
кайра эле өзүм жооп алдым ал суроомо. Руис ал Педри менен Родри экөөсү бирге болгондо алар бири-бирини көчүрүп коюп атышат, экөөсүнүн функционалы бирдей болуп калат. Руис болсо көбүрөөк чабуулга өтүп, көбүрөөк вариация берет да. Анан Руисти дагы бир түшүргөнүн дагы бир себеби мен ойлойм, эгерде Франция низкий блок менен ойногондо Руисти биз билебиз, албетте алыстан тепкен соккулары деле жакшы. Менин оюмча ушул себептерди көрүп, Педринин ордуна Фабиан Руис бир эле бул матчта эмес, ал матчта деле старттык курамда чүп ойноп баштады деп ойлойм. Негизи бул чемпионатта Франциянын ошол чабуулдагы потенциалы эң жогору деп биз билгенбиз да. Булардын негизи бүт позициясында эң мыктылар болчу, эң кымбат оюнчулар, алтын топтун да ээси бар да булардачы. Кантип ойлойсуз, мындай негизи булардын потенциалы эмнеге кечеги күнү токтоп калды да? Буга чейин жакшы иштеп келаткан, Мбаппе да болбой калса, Дембеле да болуп кетет, Дембеле да болбосо башка да болуп кетет, бирок так ушул беттеште мындай чабуулда эчтеке жүрүшкөн жок да буларда. Мындай створда соккулар жок болду да. Кече күнү мына негизи Франция, Испания ал негизи 50-50 болчу да. Неги мүмкүнчүлүктөрү бирдей, эки команданын артыкчылыгын айткам. Бул жака негизги Испаниянын артыкчылыгы бул командалык системада. Бир оюнчудан көз каранды эмес. Мисалы Педри жок болсо деле анын ордун баса турган оюнчу бар, Нико Уильямс жаракат менен жакшы ойной албай жатат, бирок анын ордуна чыккан Алекс Баяна команданы артка тартпайт дегенде. Бул жак системалык оюн. Ошол себептен Луис де ла Фуэнте бул улуттук курама команда эмес. Мына кээ бир эксперттер жазып жатат, бул жакта эми бир аз адилетсиз, анткени башкалар бул улуттук курама команда катары ойноп жатса, бул Испания клуб депчи, бул жакта өзүнчө клубтук система деп, клубтагыдай оюнчулар бири-бирин өтө жакшы түшүнөт деп. Ал эми Франция ишенгени бул жөн гана ошол жеке чеберчилик болчу да. Диди Дашамда башка план Б, план С жок болчу, ачык айтканда. Анткени буга чейин ошол эле мисалы Норвегия оюнчуларын эс алдырып, акыркы 3-чү турда башка оюнчуларга мүмкүнчүлүк берсе, Диди Дешам мүмкүнчүлүк берген жок. Мына ошол жерде ал только мына Мбаппеге ишенди, Дембелеге ишенди, Олисеге ишенди, башкаларга мүмкүнчүлүк берген жок. Эмне үчүн Маркус Тюрам буга чейин мына оюн практикасын алган жок? Эмне үчүн башка Райан Шеркиге тиешелүү деңгээлде мүмкүнчүлүк берген жок? Суроолор өтө көп. Анан оюнга келели. Анан биринчи старттык курамда эмне үчүн Люка Дин деген суроо да. Эми Люка Дин бул эми орто деңгээлдеги оюнчу да. Астан Виллада жүрөт. Мына Барселонага барды. Топ команда. Ал жакта эч нерсе кыла алган жок. Демек анын деңгээли мына топ командага жетпейт. Албетте эми Франция күчтүү, анын курамында эгерде мындай орто зар, слабый командалар менен ойногондо анын минус жагы билинбейт. Бирок бул жакта Испания эң күчтүү Испания турат, Ламин Ямаль турат. Ямальга каршы ойнойт деген эми Люка Динди эмнеге чыгарды түшүнүксүз. Ал себептен техника деле жок. Анан Тео Эрнандес, албетте Тео Эрнандес чыккан күндө деле Ямальдан алданмак. Бирок бир артыкчылык Тео Эрнандесте физика бар да бул оюнчудачы. Люка Динден 2-3 эсе күчтүү физика. Мына ошол Тео Эрнандес чыккандан кийин деле айпанчага кирип аны алдап өткөндө корпус менен токтотуп койду го 1-2 жолу. Демек бул жерде Диди Дешамдын өтө чоң катасы. Ал ошол Люка Дин пенальтини алып келип алды, буга чейин айттым. Мейли пенальти алып келип алды. Бирок ошол жерде чоң катада, мисалы акыркы ушул дүйнө чемпионаттарында деле ошондой учурлар көп пенальти болууда. Мисалы Лука Модрич, Харри Кейн айпайынча ичине топ койнойм деп атаандаш теоп алды да. Бул эми акыркы заманбап футболдо мына ушундай нерседен пенальти көп болууда. Анан Люка Дин эми ойлонуш керек деп тажрыйбалуу оюнчу ошол жерден ката кетирди. Андан соң мына дүйнө чемпионаты 2022 41-мүнөттө эле алмаштыруу жасап салган оюн жүрбөй жаткандан кийин. Бул жерде Диди Дешам эмнени күтөт таптак түшүнүксүз. Люка Дин болбой жатабы? Дароо жок деген экинчи таймдын башында алыш керек болчу. Ошол экинчи гол киргенге чейин алыш керек болчу. Люка Дин экинчи таймда бир 20-25 мүнөт ойноду, же 68-мүнөткө чейин ойноду. 68-мүнөткө чейин Ямаль аны бир нече жолу жеп таштады. Тео Эрнандес чыгаш керек болчу, эртерээк ойлонуш керек болчу. Буга чейин кечикти Дешам. Анан албетте Салибанын жоктугу. Салиба деген себебинен ал позицияны өтө сонун тандайт да. Анан айла жок Лакроаны чыгарды. Менимче Канате чыгарган күндө деле Канат мындан дагы начар болушу мүмкүн. Анткени быйылкы сезондун көрдүк, Ливерпулда өтө жай. Канате натыйжалуу каталарды өтө көп кетирет. Демек Францияда албетте Упамекано кече өтө сонун ойноду. Бирок ошол Салибанын жоктугу да өзүнүн таасирин тийгизди. Анан Килиан Мбаппе, Олисе буга чейин ошо дүйнө чемпионат финалында Дембелени 41-мүнөттө алмаштырып салган, Менимче Дешам кече күнү жөн эле ишенди. Бир жомокко ишенди. Мбаппе бир алыстан гол киргизип жүрөт, же Дембеле бир нерсе кылып жүрөт, Олисе бир нерсе кылып жүрөт деп. Оюну жүрбөй жатабы? Алмаштырыш керек болчу Олисени эртерээк эле. Маркус Тюрамды чыгаш керек болчу, Килиан Мбаппени четке коюш керек болчу, Дембелени алмаштырыш керек болчу.
Диде Дешамдын чоң катасы менимче. Дешам бул жерде эң чоң катаны ошол кетирди. Башка эч кимге күнөөнүн коюнга кажети жок. Бул же башында эле белгилүү болду эле Дешам кетет дегенчи. Ушул нерсе мындай таасир этет деп ойлойсуңарбы? Мен кетем баары бир. Эми азыр мен жаңы нерсени ойлоп тапкан кереги жок. Эми азыр кеткенден кийин мына азыр мен потенциалым бар, мурга чейин уже резерв бар да. Мунун оюну бар, илгери коюп койгойлу, 18-жыл чемпион болгон. Ошол менен эле келип кой акырынданчы. Анан кийин балким ошол да ойноп калышы мүмкүн да ролдучу. Анан дагы мындай комментарий окуп келет силерден. Дешам оюндан кийин калыстарга нааразы болгон. Айткан болчу ошол эмнеге ушундай деңгээлде калыстар бул беттешти теледи депчи, ушуга кандай комментарий бере аласыңар? Негизи кечээки калыстык боюнча. Калыстык боюнча негизи оюнду жалпы алып карасак, менин оюмча жакшы калыстык болду, бирок конкретный кээ бир моменттер болду. Ушул эле адашпасам Ямаль Мбаппеге подкат берип токтоткондо сары айып кагаз көрсөтсө болмок. Ушундай эле дагы бир момент, кээ бир моменттер эле болду менин оюмча, калганда жалпы менин оюмча жакшы эле калыстык болду деп ойлойм. Оюнчулардан айтып кетели, ким мыкты болду деп. Кечээги күнкү оюнда биз көбүс эми бул оюнчуну мына көзгө албай коет, унутуп калышат да, Марко Курелиянычы. Курелия кечээги күнү мынакей кайрадан өзүн бир да жолу алып аткан жок. Негизи эле бул плей-оффто мынакей беттештерде Австрия, Португалия, Бельгия менен да Франция болду. 4 оюнда бир дагы жолу өзүн алып аткан жок. Эми бул топ деңгээлдеги менин оюмча жыйынтык. Кечээки оюндун мыкты оюнчусу ким деп ойлойсуз? Испаниянын ар бир оюнчусуну мыкты оюнчу деп чыксак болот, бирок кечээки оюнда официальный, по-моему, эмеге Поррого берди. Бирок ушул эле Родри, ушул эле Кукурелия, анан дагы айтып кетчү оюнчу бул албетте Дани Ольмо. Менин оюмча ошол үчөөсүнөн бирөөсүгө деле берсе болмок деп ойлойм. Кукурелия мен өзүм Барселонанын көрман болгонуна карабай, Реал Мадрид өтө сонун трансфер ишке ашырды. Кукурелия кечээки ойногону ага чейин деле мен кандай деңгээлде ойнойт экенин билет болчумун, бирок кечээки дагы бир башка деңгээлде ойногондо оюн көрсөттү. Коргонууда өзүнүн позициясы, анда ушундай эле чабуулга өткөндө ложная девятка ойноп жүрдү бир моментте. Дани Ольмо жөнүндө айтып кетиш керек, албетте. Бир голдук пас, ага чейин деле ушундай пастарды сонун чеберчилик менен аткарып берип, өзүн жакшы жагынан көрсөттү да. Анан жанагы сурооңузга кара жооп берип кетсем, Францияга эмне жетишпей калды деген жерине, менин оюмча Францияга ушул центр полияда бир Родри сыяктуу же ушундай функционалды аткарган бир оюнчу жетишпей калды деп ойлойм. Себеби балким Канте. Себеби Испанияда атака чабуулдагы оюнчулар эчтеке кыла албай калса, жарым коргоодагы оюнчулар алар үчүн моменттер түзүп беришет, жаратып беришет. Францияда ушундай оюнчулар жок болуп калды деп ойлойм. Албетте Андрей Рабио жана Чуамени бар, бирок алардын функционалы кичине башкача да. Ушундай балким ушундай бир оюнчу болгондо жанагындай план Б болуп калмак да. Эми Погба же Гризман керек болчу да. Мисалы 2018-2020 Погба деген эми бир пас менен Гризман деле менимче ошол Олисе ошол нерсени аткарыш керек болчу да. Погба же Гризмандын ролун аткарыш керек болчу. Бирок Олисе эми билбейм эмне болду. Негизинен эле Олисенин оюну Баварияда оюну менен Францияда оюну албетте эки башка. Буга чейин албетте голдук пастарды чыгарып берип жатты, бирок эми укмуштай бир чечүүчү учурда пастарды берди деп айта албайм. Анан ошол Майкл Олисеге мына Кукурелиядан эми Кукурелия менимче жакшы оюнчу, бирок эми коргонууда эгер топ деңгээлдеги оюнчу болсо Кукурелияны алдап өтсө деле болмок беле дейм да. Эми билбейм, Олисе кечээ күнү чындап начар өткөрдү, андыктан аны эртерээк алмаштырыш керек болчу. Ошол Килиан Мбаппени бир аз арт карап коюп, Маркус Тюрамды чыгарып көрүш керек беле деген ой, же Раян Шеркиге эртерээк мүмкүнчүлүк бериш керек беле. Анан чындап алмашуусун карай турган болсок деле, мисалы көпчүлүгү айтат го, мисалы Францияда 2 состав, 3 составда, бирок ошол Погба же Гризман сыяктуу оюнчу жок да. Ачык айтканда ким бар, мисалы ошол чабуулга өңүт алган жарым коргоочу же бокс ту бокс дегенде бир оюнчу жок эч ким. Менимче башка албай калган деле курамдан азыр карай турган болсок, Францияда ким бар? Эч ким жок. Ушундай эле мисалы үчүн Англияда Харри Кейн бар, бирок Харри Кейнди кайсыл жакта ойнойт экенин баарыбыз жакшы билебиз да. Ал чабуулчу, девятка, бирок кези келгенде ал коргоочуларга жардам берип түшүп келет, жарым коргоочуларга. Францияда негизи эле ушундай бир оюнчу жетпей калды деп ойлойм. Анан ушундай эле өткөндөгү маегибизде биз Унай Симон жөнүндө сүйлөшкөн болчубуз, бирок кечээ күнү ал деле өзүнүн эмне үчүн Де Ла Фаунте Симонду старт курамга түшүрүп атканын көрсөттү. Нойердин стилинде оюн көрсөтүп, адашпасам 2-3 жолу Мбаппени токтотуп калды.
полянын Топко ортосуна биринчи жетишип калды. жетишип калып. Бирок мындай ой менен Рая деле ойномок эми кечээкидей. Эми жакшы ойноду Симонович, бирок айтайын дегеним мындай экстра класстагы бир укмуш нерсени кылган жок да эми Симон ачык айтканда. Анткени момент Франция болду. Жок, айтайын Эме дегеним жараткан жок. деңгээли жакшы эле, бирок эми мындай мына ушул үчүн Симон стартта курам деп мен эми кичине кошула албайм да. Дагы бул беттештен билебиз, 3-чү орунга чейин жетишти. Эми Франция ойнойт, 3-чү орунга дагы бир ойыны бар. Ушул ойундан кийин Дешам кетет. Андан кийин 99% Зидан болот деп айтып атат. Негизи эле мына Зидандын ушул улуттук курама командага келишине кандай карайсыздар? Провал болуп калбайбы деп кандай ойлойсуз негизи бул? Зидан тууралуу мына Францияны алгандачы. Эми менимче бул Францияда эч кандай деле өзгөрүү болбойт. Мисалы Дешам албетте жогоруда айткандай укмуштай бир тактик же бир укмуштай бир өзгөртүүнү жасап жиберген жок да. Менимче Дешам деле ошол жөн эле бир жакшы бир мотивация бере турган бир машыктыруучу окшойт да. Мисалы ошол эле укмуштай бир тактиканы көрө алган жокпуз эми Испаниядай, Луис де Фуэнтедайчы. Андыктан менимче эч кандай деле көп өзгөрүү болбойт болуш керек. Анткени Зидан деле билебиз, Реалда машыктыруучу болгондо анын укмуштай бир тактикасын деле байкаган эмеспиз да. Тактик деп айта албайбыз. Болгону ошол мотивациядан берип, кайрадан эле ушундай ошол оюнчунун жеке бир чеберчилигине басым жасап, ошол эле Килиан Мбаппе, Дембелеге өзүнчө бир мотивация берип, ошондой эле оюн көрөбүз го дейм. Менимче эч кандай деле чоң өзгөрүүнү күтпөй эле койсок болобу дейм да. Менин оюмча деле ушундай болот, чоң өзгөрүү болбойт. Бирок Францияга ушундай эле башка машыктыруучу керек деп ойлойм. Себеби ал жакта деген жана айтканыбыздай эле 2-3 составка чыга турган жылдыздуу оюнчулар бар. Алар менен иштеген өтө оор. Анан ал жакта бир тактик келсе, ал менен мисалы үчүн Тухель бар. Томас Тухель Англияда иштейт, бирок ага көбүнчө суроолор пайда болот. Эмне үчүн бул оюнчуну алган жоксуң, эмне үчүн ал оюнчуну алган жоксуң? Себеби ал Тухельдин тактикасына туура келбейт, Тухельдин көз карашына туура келбейт. Дешам Францияда болсо, жылдыз оюнчулар баарын чогулткан. Кимдин деңгээли туура келсе. И ошолордун биринчи орунда жана айткандай эле индивидуалдуу чеберчилиги керек болот. Аларга жөн эле комек айткандай мотивацияны бериш керек. Жөн эле көрсөтүп туруш керек болду, калганды өздөрү кылат деп ойлойм да. Мындай бир тактикалык жактан менин оюмча тактикасы бир башкача деңгээлде болгон башка машыктыр керек деле жок деп ойлойм Францияга. Курамдагы оюнчулардын көбү кире калышы мүмкүн да, эгерде мындай Тухельге окшогон бирөө келсечи. Албетте, мисалы үчүн Тухель болсо, менин оюмча атакага мынча 4 кишини чыгарбайт болчу да, менин оюм. Алисе, Баркале, Дембеле, Мбаппе төртөөсүнүн бирөөсү точно жок болмок да. Тухель болгондо. Себеби коргоого деле кичине басым көрсөтүп болчу. Кечээ күнү дагы бир треш болду. Бул дегеним позиция эмес, бул аты менен Мбаппе менен Ямаль. Мбаппенин өз орду бар, эми улуураак 27 жаш болгону менен дүйнө чемпиону да болгон. Кечээ күнү биринчи жолу карьерасында финалга чыга алган жок дүйнө чемпионат, бул деле чоң жетишкендик. Бирок кечээ күнү мынакей Ямальга кезектеги беттешин утулду да. Кезектеги беттешинде 6-чы катары менен келесек да, 6-чы жолу Ямаль Мбаппенин командаларын плей-оффтон ырытып атат. Катары менен бул Реал менен да болду, бул мынакей Франция менен да болуп атат да. Негизи эле бул экөөнүн тирешин кандай көрүп атасыздар? Анан кийин Ямальдын азыркы учурда дүйнөлүк мынакей топтордун арасында орду кандай? Анткени буга деле учурунда хейт деле айтылып атпайбы? Эми мындай тилин башкара албайт, сүйлөп салат, интервьюларда оюнга бир саат калганда сторис киргизип коет. Мындай өзүн мактап чейбей. Бирок ошол треш-токту, ошол сөздөрүн тастыктап мынакей ойноп да берип атат да. Негизи сиз айтканыңыз туура. Треш-ток жагынан деле алып барганга аракет кылат ал. Стористерди чыгарат, сиз айткандай эле, же болбосо кээ бир кыздар менен жүрөт. Бирок ушул жерде эле бар. Өзү айткандай эле, өзү чыгаргандай эле өзүнүн сөзүнө жооп берип көрсөтүп келип атат да. 1 жыл мурун, 1,5 жыл мурун аны эми чыгып келаткан жылдыз деп эсептесек, азыр ал уже азыркы дүйнөдөгү эң жакшы бир футболчулардын арасына кирип болду деп ойлойм. Өзүнүн орду бирде топ 5те бар менин оюмча. Балким топ 1 эмес, точно. Бирок топ 5те албетте бар деп ойлойм. Анан Мбаппе менен болгон Мбаппе Реал Мадридтин оюнчусу болсо деле мен анын оюнун жакшы билем, жакшы оюнчу экенине өзүм мойнума алам. Алардын бири-бирине болгон карама-каршылыгы бул экөөсүнө тең жакшы таасир көрсөтөт деп ойлойм. Экөөсүнө тең бирдей жакшы таасир көрсөтөт деп ойлойм, бирок себеби конкуренция болгон жерде өсүү албетте болот.
Мбаппе ошол 6 жолу утулган болсо эмикисинде аракет кылып балким өзүнү көрсөткөнгө аракет кылат. Ямаль болсо Ямаль лучший. Менимче мындай дагы эме бар да, футболисттердин медикасы дагы аябай көп нерсени чечет да бул жашоодо. Алар сүйлөп туруш керек, ошентип бири-бирин чукуп туруш керек дегендей. Анан Ямал дагы жаш бала болгондуктан баягы эмен көп түшүнөт да, баягы медианы, соц тармактарды көп түшүнөт, кантип эмнени чыгарыш керек экенин, кантип кимди троллтетиш керек экенин, ошонун баарын түшүнүп турат ал деп ойлойм. Ошондуктан жанагындай эмелерди, провокационный бирдемелерди жазайт. Анан бул жерден дагы бирок Ямал ошолорду жазаган күндө деле, мисалы үчүн андай өзүнүн бир текеберчилигин же башка бир нерсесин көргөзбөгөнгө аракет кылат деп ойлойм да. Мындай кичине, мисалы үчүн кечээ күнү эмнеге Ямал жанагындай риск жасап, мисалы үчүн гол киргизем деп эме кылган жок. Анткени ал командага ойноду деп ойлойм. Ошол эле Мбаппени салыштыра турсак, Мбаппе азыр эме деген жанагы диктатор деген наамга конот атпайбы? Дал деле жөндөн эмес да, ал демек ошондой бир диктаторлук касиеттери бар, балким бир командага терс таасирин берүүчү деген. Анан ушундай эле мурдакы сезондо көбүнчө Испания менен Франция бир жолу Лига Нацияларда деле ойноду окшойт. Анан калган матчтар Реал Мадрид жана Барселона ортосунда болду. Анан менин оюм боюнча эми бул сезондо эми көрөбүз чыныгы Мбаппени жана чыныгы Реал Мадридти. Мен башкача деңгээлге чыгат деп ойлойм. Себеби трансферлерди көрүп атабыз, кайсыл деңгээлде болуп атат Реал Мадридда. Бул деле Барселонага өзүнүн жакшы таасирин көрсөтөт деп ойлойм. Жаман эмес, жакшы, себеби алардын бири-бирине болгон карама-каршылыгы жаңы деңгээлге чыгат. Анан ошондой эле Ямаль менен жана Мбаппенин карама-каршылыгы жаңы деңгээлге чыгат деп ойлойм. Анан ошондой эле кечээки оюнда Ямаль жакшы ойноду, бирок өзүнүн полный потенциалын көрсөткөн жок да. Мен ойлойм жана үмүттөнөм, ал финалга алып койду, калган энергияны, калган финттарды, голдорду финалга алып койду деп ойлойм. Жана финалда өзүнүн максималдуу оюн скиллерин көрсөтөт деп ойлойм, ишенем. Мо азыркы Испаниянын курамын жыйынтыктап коелу. Испания азыркы мынакей кебетеси менен 2010-жылга салыштырганда мындай окшошпу ошол командага, Хави Иньестанын командасына, же окшош эмеспи? Анан ошолордой болуп мындай гегемон боло алабы? Алар эми гегемон болушту да. 2 жолу Еврону алышты, Дүйнө чемпионатын алышты. Ушундай потенциал барбы бул команданын? Потенциал албетте бар. Себеби дегенде ошол учурда деле ошол жарым коргону көп нерсени чечип койгон албетте Хави Иньестачы, Бускетс. Анан чындап Родри Бускетке караганда дагы күчтүүрөөк таасир калтырат да мага. Эми жөн алтын топту уткандыгын деле эске ала турган болсокчу, Родри бул Бускетстей мына Хави же Иньестадай эки жакта өнөктөштөр жок. Ал менимче Педри же Ольмолор азырынча Хави Иньестанын деңгээлине жете элек да. Бирок мына ошол учурда Бускетс Хави Иньестанын көлөкөсүнө калса, азыр тескеринче Родри, ошол тескеринче Педри, Фабиан Руиске караганда бийигирээк турат да. Анан потенциал бар менимче. Себеби азыр чемпион болсо, кийинки жылы кайрадан, мисалы бул машыктыруучу, буга чейин кичинекей кезден баштап ошо жаштар командасын тарбиялап келе жатат. Анан Ламин Ямаль 19да гана, башка Педри, Кубарси бардыгы эле жаш. Арасында бир-эки улуу оюнчулар болбосо, демек бул команда дагы бир 4 жыл, 8 жыл мүмкүн ошол темпте кармап буга чейинки жыйынтыкты көрсөтүшү мүмкүн. Анткени ошол учурда билесиздер 3 ийри турнирди уткан да. Испаниячы 2008, 2010, 2012. Анан бул жерде мисалы азыр 2 кубокту утууга жакын турат. Европа чемпиону бар, дүйнө чемпиону утса, менимче 2 жылдан кийин Испания кайрадан эле фаворит болот. Себеби дегенде ушул эле курам болот, эч өзгөрүү жок. Кайрадан Ямаль мындан дагы тажрыйбалуу болот. Мүмкүн дагы аз убакыттын ичинде мүмкүн чыныгы борбордук чабуулчу чыкса, менимче бир Раулдун деңгээлинде, же жок дегенде Давид Вильянын деңгээлинде бир чабуулчу чыкса, менимче мындан дагы жакшыраак болот. Албетте Ойрасабл эми жакшы оюнчу, бирок ал эми таза тогуздук эмес да эмечи. Ошол себептен бул жерде потенциал бар. Менимче Испанияда башка борбордук чабуулчулар бар, жаш. Бир 2-3 жылда өсүп калса, мындан дагы күчтөнөт да, алсырбайт менимче. Испаниянын эми башка командалар күчтөнүп кетип эле токтотпосо,
өздөрү токтобойт да. Ошол себептен менимче ошол эле Франция эми улуттук курама күчтүү курамалардан Франция жаңы бир деңгээлге көтөрүш керек, башкача бир бирок эми Зиданга көп деле ишенбейм да. Анан Германияга Юрген Клоп келди. Ошол Юрген Клоп өзгөчө бир тактика менен келип ушул Испанияга туруштук бербесе, мындай Испанияны токтотуу өтө эле кыйын да. Менин оюм боюнча, эгерде дүйнөлүк чемпионат алганда деле андан кийин дагы Еврону алса деле 2010-до, 2012-деги Испанияга менин оюмча жетпейт. Себеби кечээ күн матч көрүп атканда жакшы бир фрагмент болду. Режиссерлордун иши Кубарси менен Лапорт Бапени токтотуп калганда, анан келген селебриттерди көрсөттү. Ал жакта ошол жана айткансыз эле Хави отурган болчу, Пуйол, Рамос баарын көрсөттү. Анан ойлонуп калдым да, канча ойношсо деле ал деңгээлге жетишпейт деп ойлойм. Биринчиден бул эсиңиздерде болсо 2012-жылы Евро финалында Италия менен ойногондо негизи мундиаль болгондо деле Испанияда бир деле вингер жок болчу да, номиналдуу вингер жок болчу. Вингердин позициясында мисалы үчүн Давид Силва же болбосо Сеск Фабрегас, ушундай эле чабуулчу деле 2012-де адашпасам Торрес менен Вилля бар болчу, бирок алар деле номиналдуу тогуздук эмес болчу да. Торрес тогуздукта ойногон, бирок анда уже кичине старттык курамдан түшүп калган оюнчу болчу да. Негизи эле ушул жарым короодагы оюнчулар эле бүт оюнду кылган болчу. Ал жакта тики-така, эми менден көбүрөөк көрөрмандар деле көргөн болуш керек ал оюндарды. Анан көрүп эле жок, ал деңгээлге жете албайт деп ойлойм. Себеби ал жакта бир эле айтчу нерсе бул искусство паса деген нерсе деле бар. Хави, Иньеста, Бускетс башка деңгээл. Ушулардын фонунда, ушундай жылдыздуу оюнчулардын фонунда калып кеткен Давид Силва, Фабрегастар деле азыркы көп оюнчулардан жакшы деп ойлойм да. Кол жактан алып карай турганбызбы, ал жакта жөн эле пас болчу да. Мисалы 1-0. Ал эми Евро 2024-тө көрдүк эми. Ник Уильямс азыр формада болбой жатат, бирок Уильямс менен Ямаль. Менимче Испаниянын оюну 2010 караганда бир топ сонунда бир топ кызыктуураак. Дел Бускеникке жөн эле мына тики-така болсо, жөн эле пас үчүн пас болсо, мисалы кечээ күнү мына Испания 51% гана топко көзөмөлдүк кылды. Бирок оюндун жүрүшүндө Испания доминация кылгандай болду, бирок 51 гана пайыз да. Демек Испания буга чейинкидей жөн эле пас үчүн пас эмес, ал мындай андан да жакшыраак да. Сөйдөгөндө вингер жок болчу, азыр мына чыныгы вингерлер бар, Ямаль бар, Ник Уильямс бар, дагы башка, менимче ошол сол тарапта мындан дагы башка күчтүү испаниялык вингер чыкса, оюн мындан да кызыйт да. Менимче мурункуга караганда кызыктуураак да. Мурда мисалы Испаниянын көрөрмандарын өздөрүнө эле жакса, башкаларга мындай жакчы эмес да, ачык айткандачы. Мисалы Барселонанын оюндары деле башка командалардын көрөрмандарына жакпайт го. Бул Испанияга башка командалар деле мисалы кызыгып көрөт да. Себебинде ал жакта ошондой нерсе бар да, кызыктуураак бар. Мисалы Ольмо борбордук бөлүктөн финт жасап өтүп кетип коркпойт да. Ал эми буга чейинки 2010-до биз андай нерсени көргөн эмеспиз. Бул жана салыштырып да, Испаниянын ошол футболу жана Хабибтин эмесине окшош да. Күрөшүп атып, элди жүдөтүп атып, бир утат да. Испания ошондой болчу да. Кыйнап атып, муунтуп атып ут койчу. Бирок азыркы курам менин оюмча чын эле кошулам да. Ошол нерсени сактап калган да. Ошол жана пастарын, ошол системаны неге сактап калышкан. Толугу менен могу структура ошол эле ойдон, бирок ошол структуранын ичине Де Ла Фуэнте чынында аябай көргөчү экен. Ошол Ямальды дагы, Уильямсты дагы сонун интеграциялап койду да. Алар ошол эки оюнчу негизи ошол оюнчу командага киргенден кийин бузуш керек болчу да бул структураны. Бирок ал бузган жок. Тескерисинче мындай жакшы көп нерсени кошуп берип койду, креатив кошуп берип койду. Анан бул командага креатив керек болчу экен. Анан кийин ошол креатив менен караңыздарчы кандай деңгээлге жетип атат. Анан мындай суроо атат. Мынакей бүгүн бизде экинчи жарым финал. Испания тууралуу сүйлөшүп атабыз. Испанияга кайсы атаандаш ыңгайлуураак? Англия ыңгайлуураак болобу же Аргентина? Ким менен финалга чыкса мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк? Менин оюмча Испанияга айырмасы жок деп ойлойм. Бирок эки финал деле орусча айтканда имеет место быть да. Биринчиси Англия болсо, Евро 2004-түн финалы. Кайра Англиянын өзүнүн өздүк эсептери бар, ал жак менен башка эме. Аргентина болсо, эстерде болсо финалиссима болуш керек болчу, ал болбой калды, кээ бир себептер менен финалиссима кайталанса болот. Ошон үчүн тактика жагынан алып карачу болсок, Испанияга албетте Аргентина чыккан оңойрак болот деп ойлойм. Ошо менимче да ошондой Аргентина менен Испания боло турган болсо, Испанияда жеңишке жетүүгө көп мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул Тухель деле менимче
ал жатып мына коргонууга ыктап оюн алып барып коет. Тухелде варианттар көп деп ойлойм да. Эми Аргентинада албетте бул жеке оюнчулардан гана көз карана. Франция сыяктуу эле да, эгерде Мессинин оюну жүрбөй калса, албетте акыркы оюнда Альварестин оюну жүрүп кетти, бирок ошол эле Мессини же Альварести жагап койсо, Испания оңой эле утат да. Кече Франция менен беттештегидей эле мүмкүнчүлүктү пайдаланып туруп утуп кетет. Ал эми Томас Тухель чыкса, менимче ошол жерде чыныгы бир шахматтык бир оюнду көрөбүз да. Ошол себептен Англия, Испания кызыктуураак болобу деген ойдомун да. Бирок Аргентина менен чыкса деле менимче Килиан Мбаппеге караганда Месси бир топ тажрыйбалуу, анан кечегидей Аргентина чыгып кетсе, Мбаппе кече начар оюнчулардын бири болбоду. Месси менимче жок дегенде 1-2 гол киргизбесе да ошол кире тургандай бир мүмкүнчүлүктү жарата алат да. Ойлойм ошол Аргентина чыкса Испанияга жеңилирээк болот албетте. А бирок мына утулат болуп атып канча жолу оюнда чыгарып кетип атты да. Канча жолу сатып алды дейм. Жакшы кетти го. Мен ойлойм ошо Аргентинанын баягы тарыхын деле карап көрсөк, Марадона кездерде деле булар сатып алды, анан мындай кылды анан деп баягы Марадонанын колу менен киргизген голу, булар Аргентинанын курама командасы ошо башынан эле кичине мындай чатагыраак команда болуп келеби дейм да. Анан Мессинин азыркы учурунда, Аргентинада ойноп жаткан учурунда деле ошол Аргентинанын курама командасы ал нерселерден мындай качып кете албайт. Бул алардын өзгөчөлүгү деп ойлойм да. Ошондуктан Аргентина деле финалга чыгып, мисал үчүн Испанияны деле утуп коюшу мүмкүн деген өзүмдүн жеке эмелерим бар да, көз караштарым. Бирок эми бүгүн көрөбүз кандай болот Англия менен оюну. Мен үчүн Испанияга кимиси чыкпаса дагы бир жакшы бир отпор көргөзүлөт го деп ойлойм да Испанияга каршы. Аргентина деле, Англия деле. Францияга караганда даже. Францияга караганда, Франциянын кечээки оюнуна караганда. Эгерде Англия чыгып калса финалга, мурдакы сезондо бир матчта Гвардиола менен Артетанын бир оюну болгон болчу. Арсенал менен Манчестер Сити ойногондо 0-0 эсеп менен бүткөн. Дээрлик моменттер жок, гол жок, эчтеке жок. Ушундай матч болуп калса эле мүмкүн Испания менен Англия финалда ойносо. Себеби Тухель албетте биринчи орунда Испанияга чыкканда менин оюм боюнча коргоодон басым баштайт. Анан чабуулду. Англия чыкса, Де Фаунте деле Испанияны ушундай тактика менен чыгарат деп ойлойм. Ушундай жана айткандай эле шахматный матч болуп калышы мүмкүн. Жана пенальтилер сериясы менен балким ким утат экенин аныктайбыз финалда. Бүгүнкү матчта кандай деп ойлойсуздар? Кандай оюн коет тренерлер келерки? Аргентина утса экен деп ойлоп атам. Бирок мындай объективдүү караганда менимче бир 2-2 менен пенальтиге чейин барышат го деп ойлойм да. Биз просто кечээ күнү сүйлөшкөнбүз да ал тууралуучу. Анан кийин сеникин да билип коелу. Бул Шахруктагы кылгандагы өз ойдорун айткан ошол тууралуу. Сеникин билип алдык. Рахмат. Анда ошол момент көргөндөргө айтып кетсем, комментарийлерде окуп чыктым да мурдакы видеода. Мен Аргентина же Испанияга көрмандык кылганым, алар жака көбүрөөк жан басканым, аны жөн эле мен көрмандык кылганымдан эмес, алардын күчүнү билип, кандай ойношун билип, кандай ойноп келгенин билип, ушундан чыгып көрмандык кылып, ушундан чыгып, ушул жактан келип өзүмдү кээ бир прогноздорумду бертам да. Жөн эле Аргентинага жан бастап, Испанияга жан бастап деп жазсам. Жөн эле. Шахрук сага сөз жок, нормально. Сон болду. Рахмат, жигиттер. Нурбек Асылбеков, Шахрук Гаипов бүгүн конокто болду жана ошондой эле Кубан Жумамединов. Жигиттер, убактыңыздар бөлүп келген рахмат. Бүгүн беттешти дагы эми кызыктуу болду деп ойлойм. Кызыктуу болсун. Финалда калды да бар. Достор, ошону менен бизде дагы бир беттешибиз аяктады. Алдыда мынакей 3 эле оюн калды. Бизде 3 чыгарылыш калды. Демек, биз менен биргеликте болуп туруңуздар. Лайктарды, комментарий калтырып кетиңиздер. Биздин ойлорго кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Шохрук негизи туура эле айтып атабы өзү? Жөн чакырдыбыз мына. Ошону айтып кеткиле. Жана ошондой эле биздин чыгарылыштарды колдогон Аманат Сити курулуш компаниясына биз терең ыраазычылык билдиребиз. Алар да жакшы акциялар жүрүп атат. Эгерде батир алсаңыздар 70 чарчы метрден жогору сиздерге ошол Сингапурда болуучу Формула 1 жарышына жолдомо береке берилет. Жана ошондой эле Легенда суусу. Легенда суусу билесиздер, быйыл мынакей 19-июль күнү кечки саат 9-да Ала Ат аянтында атайын футбол көрмандары үчүн көргөзмө уюштурат.
финалдык беттешти Ала Тоодо биргеликте чогуу көрөбүз. Ал жакта бир гана футбол эмес, чоң концерт дагы болот. Фриман, Улукман Напо окшогон Бегиш дагы бар. Деги эле койчу. Авток, Ния, Бекборбиев баардыгы от, Шохрукта болсо керек. Эң башкысы ошол жактан баарыңыздар менен чогуу биргеликте көрүшөбүз. Сак туруңуздар.